Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен Ош Перим телеканалынын эфирдеги убактысын түз эфирде сырдашалы программасы улантат. Студияда кызматта мен Гүлзина Абдирашит кызы. Белгилей кетсек, биздин программа үй бүлөлөрдү бекемдөөгө, адамдардын бири-бири менен болгон мамилени чыңдоого багытталат. Ал эми студиябызга келген мыкты психологдор сиздерден келген суроолорго жооп берет. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногун сиздерге тааныштырып өтөлү. Бүгүн биздин студиябызда конокто бизнес-тренер, психолог Барчынай Кадырбековна. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык, таң кубанычтамын. Бүгүн биз ошол балдардын психологиясы, балдарды кантип туура тарбиялоо тууралуу сөз кылмакчыбыз да. Негизинен ушу жакынкы арада социалдык тармактарда сиздин ошол бир интервьюңузду көрүп калдым да. Жанагы X, Moon, Z балдар тууралуу, ошол классификация тууралуу айтып берсеңиз, эмне үчүн бөлүнөт? Туура, бул негизи жөн эле бала тарбиясы деп койсо деле болмок да. Анан болгону баягы чыгармачылык подход, анан кийин психологиянын өзүнүн дагы ар кандай креативный бөлүктөрү бар да. Ошого жараша бала тарбиясы деп эле айтсаң, мисалы азыр бала тарбиясы боюнча десең, бала тарбиясын эмне тарбиялап жүргөнбүз да деп эле анча көңүл бурулбайт да. А бул жерде самый главный эмне, ошол энелердин же аталардын көңүлүн өзүңө буруш үчүн биз атайын Z, Moon, анан Триада деп курс өзүм жазып чыкканмын. Дагы менин жардамчым Айжаркын Мойдиновна көп жылдык анын баягы немеси бар, мектепте, анан чет мамлекеттик мектептерде баягы иштеген, чет мамлекеттиктердин балдарын окуткан көп тажрыйбасы менен анан анын демилгеси болду. Анан менин баягы калуум менен ушул нерсеге биз токтолуп, Z, Moon, тактап айтканда азыркы жаш балдар. Бул балдар башка жаштарга окшобойт. Бул балдар биздикинен өзгөчө деген немени типа ураанды көтөрүп чыктык. Анан кийин эми андай муундарга бөлүүнүн себеби бул мындай болгон. Дүйнө боюнча эми психологдор кызыгат да өзү адамдардынчы. Алар барган сайын мынакей көрүп атасың, дүйнө өзгөрүп кетип атат. Анан адамдар барган сайын акылдуу болуп баратат. Барган сайын техниканын заманы, цифровой заман башкача болуп эле бат-батынан өнүгүп кетет. Бирок деген нерсе чыгып атат ортодо. Мурдагы муун менен кийинки муун дал келишпей калып атат да, баягы түшүнүктөрүчү. Бири-бирине кээ бир жерлерден каршы чыгып атышат. Кээ бир жерлерден бири-бирине таптакыр түшүнбөй калып атат. Анан ошону дүйнөлүк психология аябай изилдешкен дагы. Анан кийин акыркы жолун ушинтип табышкан. Муундарга бөлүп алышкан. Андан кийин баягы мамилени, анан ортодогу кыл келишпөөчүлүктү жеңүү аябай жеңил туруп калган. Негизинен эле мурдатан бери эле айтылып келет эмеспи, баягы азыркы жаштар башкача болуп калды деп, бул сөз илгертен бери айтылып келет. Азыркы мисалы 30 жаштагы, 40 жаштагылар дагы эле ошол апалардын, аталардын сөздөрүн айтып келет да. Демек ушул муундарга бөлүнсө, аларды кантип түшүнүү керек? Айтып атпайсызбы? Ал үчүн көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн биз муундарды кантип бөлүнүшүн айта кетели. Ар бири боюнча. Туура айтат, Гүлзина, илгертен эле бизде баягындай болгон. Бул биздин кылымга чейин даже айтып коюшкан, молодежь не та деп. Мындай сөз да алчы. Сен жаштар сени түшүнбөш керек. Сен жаштарды түшүнүшүң керек деген сөз да алчы. Аны болгону баягы кыска кылып, азыркыдай баягы клиповский мышленияда айтып койгондо бир сөз менен. Биздин кыргызда деле бар го, баягы бир эле сөз жетет го өзүчү кыргыздарда. Ошондой болгон да биздин заманга чейинки акылмандар. Биздин кыргыздар болсо өзү негизи настоящий акылман болгон. Эми ошондон бери биз тарыхты кошо изилдеп атабыз да. Эми карап туруңуздар. Эмне үчүн кантип анан кийин ошондой муундарга бөлүп алышкан. Эми бирагын эле айтайын, өлгөндөрдү айтпай эле кое элем, анткени бизге түшүнүктүү болот. 41-жылкы согушту баары жогу билишет. Анан кийин 2 миллиондогон солдат өлгөндүгүн баары билишет. Ага чейин деле тынбай жерлерде согуштар, же болбосо баягы улуттар аралык согуштар, ошо окшогон нерселер болуп келген. Даже ага чейин биздин кыргыздар болсо баягы кечке эле ошо жер талашып же башка кылып эле ар уруулар менен же башка жактар менен согушуп эле келишкен да. Анан эмне болот бул жерде?
бул жерде болсо келип көп эме мучение энелерге болот. Төрөгөн араңдан зорго чоңойткон балдарын жоготуу. Анан кийин ошондой коркунучтан улам психологдор изилдеп отуруп 41-жылдан кийинки адамдарды, 80-жылга чейинки адамдарды baby boom деп бөлүп коюшкан. Алар болсо төрөш керек, көп төрөш керек деген уран менен жашашкан. Ошондой эле биз советтер мезгилинде жашаганбыз, өзүбүз деле алайлы. Советтер мезгилинде 7 бала төрөсөңөр баатыр эне деген наам беребиз деп эле. Даже энелер өздөрү түшүнүшпөйт. Мен 10ду төрөп койдум, мен 12ни төрөп койдум деп тим эле сыймыктанышат. Бирок нарактагы түйшүк, ошол акыбети кайтты кайтпадыбы аны менен бир дагы эч кимдин чатагы жок. Мээримге бөлөнбөй калган, мээримге бир сүйүү жетишпей калган менен аны менен эч ким эсептешпейт. Анан эмне болду анан? Алар төрөп 10дон, 8ден, 5ден кылып минимум төрөп коюшту. Baby moon ошо менен түгөндү. Анан кийин алардын төрөлгөн балдары 80-жылкыдан беркилер. Алар ал муун дагы чоңойду, 30га чыкты. 30га чыккандан кийин анан кийин аларда мындай нерсе пайда болду. Бул муунду 80-жылкыдан 90-жылкыга чейинкилерди X муун деп бөлүшкөн дүйнөлүк окумуштуулар. Именно ошол X муун көп төрөлүп, ошолордун арасында чоңоюп калгандыктан алар болгону команданы угушат. Кимдин командасын? Ата-эненин командасын. Атамын айтканы туура, апамын айтканы туура деп аны закон катары кабыл алышат. Бирок 30га чыккандан кийин ичинде кандайдыр бир нерсе пайда болот, жеке личность катары өнүгүшөт. Бирок баары бир ал эмне экенин жакшы түшүнүшпөйт, даже өздөрүн жакшы түшүнүшпөйт. Ошон үчүн X муун деп койгон. Алар ошо чоңдордун эле айтканын көбүнчө закон деп түшүнүп алышкан. Но алардын арасында деле укмуштар, кыйындар чыккан. Бирок болгону ошол направление боюнча, мындай лично инсан катары же адам катары эмес, ошол направление боюнча. Демек 80-жылкыдан 90го чейин X муундар. Өзүнүн ою азыраак, Ою болгон болсо дагы бул менин оюм деп айтканга караганда ушул айткандай, менин атам раматтылык минткенде, же болбосо апам деп туруп ошолордун закон катары. Андан кийинки 90-жылкылардан баштап төрөлгөндөр акыркы 2000-жылкыларга чейинкилерди Y муун деп коюшкан дагы. Мисалы, Гүлзина, сен канча жылкы эле? Мен 92. 92 болсоң сен Y муунга киресиң. Y муундардын көпчүлүгү өзүң мындай анализ кылсаң болот. Досторуң, классташтарың, группалаштарың карап көр. Арасында канча процент акча табайлы, бизнес кылайлы, иштейли деп ошентишет? Билбейм, бир 80%. 80% эле. Почти Y муундардын жалпы мүнөздөмөсү ошондой. Алар материалдык байлыкты биринчи орунга коюшат дагы. Сөзсүз бир нерсе кылыш керек, движение кылыш керек. Баланы деле төрөй бересиң, башка деле кыла бересиң. Мен нянкага берип болсо дагы бактырамын дагы, мен муну кылышым керек. Мен акча табышым керек, мен джип минишим керек, мен особнякта жашашым керек. Дагы бриллиант, алтын саякатташым керек, типа ушундай да. Ушундай мирге туш келип калдыңар. Буга силер деле күнөөлүү эмессиңер. Болгону ошол периодто бизде баягындай болду да. Биз деген коммунизмди курабыз деп келгенбизден мурунчу, андан кийин эле тырк коммунизм жок болду дагы, андан кийин баягы өз алдынча мамлекет болуп кеткенде, андан кийин кайрадан капитализмдин критерийлерин биз басып өттүк. Капитализмде эмне турат? Биринчи акча турат. Ошол муунга силер туш келип калгандыгыңар үчүн, ошол көз караш менен төрөлүп калгандыгыңар үчүн азыр силер ушундай болуп калдыңар. Акча биринчи орунда турат. Акча биринчи орунда. Эгер акчаңар көп боло турган болсо, анда силер крутойсуңар чындап эле. Акылыңар иштейт, ошон үчүн акча келип атат. Эгер акчасы жок, бечара болуп кыйналып аткан болсо, анда анын акылы иштебей атат деп эле бөлүп койсоңор да, силер оңой элечи. Андан кийин биз сөз кылып аткан, именно биз мектептерде проблема болуп аткан, университетте бизге келген студенттер проблема болуп аткан, түшүнбөөчүлүк, же болбосо зомби телефондун ичине кирип эле монтип сүйлөсөң деле мынтип коюп отура тургандардын баары булар кимдер? Булар 2000-жылдан берки төрөлгөн балдар. Булар 2000-жылдын эсиңде барбы, жокпу? Телефон колдончу элеңер, колдонбочу элеңер? 2000-жылы. 2000-жыл сотка деген чыккан. Жаңы чыккан. Эгер биздин географиялык шартка байланыштуу биздики 2005 деп алсак дагы болот экен да. 2005-терди ала турган болсок, менин кызым мисалы 2004 төрөлгөн. Төрөлгөндөн кийин эле 2-3 жашында ага телефон алып бергенбиз. Чтоб биз аны менен байланышып туруш үчүн. Анан ошондо карап көрүңүз, булар төрөлгөндө эле сразу телефон менен кошо дүйнөнү таанып башташты.
Ал эми 95-жылда Америка, Европаларда вообще эле мындай уже колдонуп башташкан да, кеңири колдонуп башташкан. Анан кийин эмне болду? Буларды кандайдыр бир деңгээлде айрыкча азыркылар, акыркы 5 жылда төрөлгөндөр булар чисто зетмондар, таза зетмондар. Буларды чындыгында сизге караганда Гүлзина, мисалы үчүн сиз канча балдарыңыз менен канча минутта болосуз, үйдө канча саат болосуз? Көп эле убакыт болом. Канча саат болосуз? Бир күндө канча саат? Бир күндө Балдарыңыз менен, именно балдарыңыз менен бир нерсени үйрөтүп, бир нерсени жазып, чийип берип канча саат убакыт бөлөсүз? 7-8 саат. 7-8 саат бою балдарыңыз менен отуруп берсеңиз, анда вообще круто, сонун. Телефон аралашпайт, ал жерге? Аралашпайт. Аралашпаса анда сонун сиздики. Тескерисинче Гүлзина, ушул нерсе башка ата-энелерде жок. Максимум бир күндө бөлөбүз десек, баягы сабакатка караганда 1,5 саат, 2 саат бөлүшүбүз мүмкүн, бирок калган убакта балдарды телефон тарбиялап жатат. Ошондой эле баягы телевизордон дүйнөлүк неме мультиктер, кыскасы TikTok өзүңүз айтмакчы, ошолордун баары жогу балдарды тарбиялап жатат. Булар Z-муундар деп аталат. Негизинен эле ошол мурдатан бери эле айтылып келет эмеспи? Баланы тарбиялоодо 3 жаштан кийин кеч деп айтылат. Кээбиркилер болсо баягы бала эненин ичинде маалында тарбиялап башташ керек деп айтат. Ар кимде ар кандай ойлор бар да. Негизи кайсынысы туура? Эми бул нерсеге жооп берерден мурда тарбия деген өзү эмне дегенди ажыратып алышыбыз керек да. Тарбия десе эле биз эмнени ойлойбуз, Гүлзина? Тарбия десе эле биз тарбия дегенде жакшы мектепке окутуу, жакшы камсыз кылуу, жакшы сүйлөө, убагында тамак берүү, жакшы кийимдерди алып берүү, дополнительно чет тилине берүү, ментальный арифметикага берүү, ушулардын баарын биз эмне дейбиз? Тарбия деп ойлойбуз. Баары эле ошентип ойлошот да. Эми биз анализ кылдык да. Мен деле ошентип эле ойлойт болчумун мурун. Сүйүү берүү. Ооба. Сүйүү берүү, мээрим берүү дейбиз, бирок X-муун менен Y-муундун өзүн карасаң, өзүндө сүйүү жок болуп атат да, жакшы. Өздөрү сүйүү экенин, эмне экенин жакшы түшүнүшү элек болуп атат. Бирок ошондо тарбия деген бул оказывается баягы мындай нерсе экен. Тарбиянын 55% мындай дене аркылуу сезип алат экен дагы балачы. Бала сезип алат экен дагы. Жөн эле сиздин тамак кылып жүргөнүңүз, күнүмдүк жумушка бара жатканыңыз, жолдошуңуз менен сүйлөшүп атканыңыз, экөөңүздүн урушуп атканыңыз, же болбосо тескерисинче жакшы сүйлөшүп атканыңыздардын баарын эле бала денеси менен сезип ала берет экен да, клеткасына чейин сиңирипчи. Байланыш болот, Байланыш. Сиз ушул жерде отурсаңыз деле өзүңүздү кандай сезип аткан болсоңуз, бала ошол нерсени кандайдыр бир деңгээлде вибрация бар, сезип турат. Ал байланганда бири-бириңерге. Андан кийинки 38%-ын сиздин жумуштан чарчап баргандыгыңызды бала өзүнчө эле бир лицоңузга карап туруп эле билип коет. Же болбосо көңүлүңүз ачык экенин бир эле карап билет да, ошого жараша отношения кыла баштайт. Көңүлүңүз ачык болсо эркелеп башташат, же каалаган айтышат, же жиниңиз келип аткан болсо сразу өздөрүнчө ишин кылып ушинтип башташат да. 38% сиздин лицоңуз, эмоцияңыз, үйдө мисалы кандай алып жүрөсүңүздү, кырып отношения кыласызбы, же тескерисинче сүйүү менен жакшы сүйлөйсүзбү, акырын сүйлөйсүзбү, жолдошуңуз менен кандай сүйлөшөсүз? Ушулардын баары 38%. Анан кийин биз отургузуп алып, балам сен мындай болосуң, сен андайсың, сенин артыкчылыктарың бул, сен деген неме инилериңе үлгү болушуң керек деген сөздөрдүн баары болгону балага 7% таасир этет экен. Ошондо тарбия деген көрдүңүзбү? Бул сиздин эле жашооңуз болуп калат да. Сизди кантип алып жүргөнүңүз сиздин жашооңуз. Анан кийин эми балдардын жаралуу эволюциясы деген бизде сабак бар. Атайын бир сабак, аны бизде окуган ата-энелер аябай жакшы түшүнүп калышты. Тарбияны ар нерсе дешет да, 3 жашка чейин кеч болот деп япондор туура айтышкан, 7 жашка чейин боло берет деп андагы туура айтышкан, беременный маалында деген ал дагы туура. Ал эми андан дагы бир артыкчылыгын мен өзүм таап чыктым. Бул ойдо, бала ойдо жаралат го, мисалы сиз эс тартып баштагандан баштап эсиңизде барбы, 10-чу же 11-чи классыңызда 2 балалуу 2 кыздуу болсом эле болду деген мындай кыз балада айрыкча келет. Кыялдануулар болот. Же болбосо бир жакшы баланы көрө турган болсоңуз, ушундай бала төрөсөм деп ошентип каласыңар. Ошол жерде башталат экен. Оказывается, тарбия ошол жерде башталат.
бирок анын тарбия деген мындай да 7 жашка чейин стоп болду бүттү деген кеп эмес. Ошол жерде башталат, ойдо башталат тарбия. Анан кийин болсо беременный болгондон кийин сиз эмнени сезген болсоңуз бала 100% ошонун баарын сезип турат. Акылы менен калчабайт бирок. Просто сезип турат. Бул жакта подсознание деген нерсе бар. Просто сезип турат бала. Анан кийин ыйлак болуп калганы же башка болуп калганын баары жок эле бизден. Даже баягы ДЦП төрөлгөн, кандайдыр бир оорулар менен мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын бар жогу, көпчүлүгү ошол энеден болот. Эненин генетикасынан, эненин ден соолугунан же болбосо эненин өзүнүн кандай деңгээлде алып жүргөндүгүнөн болот. Изилдеп олтурсаң, же биринчиден корккон, же биринчиден кыжалат болгон. Бар жогун эне тартып алат да, өзү 70-80%. Андан кийин бала төрөлөт, төрөлгөндөн кийин 5-7 жашка чейин анын баягы биз азыр ойлонуп атабыз го, бул Баршина Кадырбековна көбүрөөк сүйлөйт экен, же болбосо жакшы сүйлөйт экен деп сиз бөлүп атасыз. Сиз билбей атасыз, бирок мээңиз өзүнчө эле бөлүп атат. Ошол бөлө турган бул жердеги логика, же болбосо сознание деген болот 5%. Анан кийин 95% подсознание деген болот. Ошол подсознание программага, парадигма болуп жазылып калат 7 жашка чейин. 3 жашка чейин бере албай калган окшойм, эми кечирип калган окшойм деген дагы туура эмес. 5-7 жашка чейин балага кандайдыр бир нерсеге программа кылып бул жагына киргизип койсок болот. Анан ошол 7 жашка чейинки түзүлгөн программа, парадигма анан сизге 70-80 жашка чейин иштеп берет. Качан сиз баягынтип чоңоюп жашоонун эми иштеп берет да, ошонун айланасында болот да, бар жок ошонун айланасында болот. Рахмат. Эскерте кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, биздин студиябызга келген психологко суроо берсеңиздер болот. Мына сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, баягы балдардын ооруларын көбүнчө апасы тартып алат депчи. Мисалы, аябай ооруга чалдыгып калса, эгер балдары, ушул ата-энелер менен иштешесиздер да. Анан апасына айтсаңыздар кандай реакция болот? Мисалы, сен өзүң тартып алдың, ушул нерсени өзүңдү оңдо десең. Мен ачыгын айтсам, Гүлзина, бул балдардын тарбиясы боюнча акыркы 2-3 жылдан бери изилденип атам. Мен буга чейин бизнес психологиясын изилдеп, анан практика кылып, анан өзүм финанс эркиндигине чыгып, бизнестердин баарын ордуруна коюп алгандан кийин гана менин балдарымда проблема башталгандан баштап гана изилдеп баштадым. Анан психологияда мен бир нерсени түшүнүп жеттим. Пока сен даяр эмессиңби ошол нерсеге лично иштешүүгө тоже карма деген нерсе болот. Мен жалпы эле айтып кое берем. Эгер каалоочулар боло турган болсо, өздөрү өз алдынча изилденип алат, же болбосо башка психологторго барышат. Мен антип жеке консультация пока что алган жокмун. Ошон үчүн эле курстарды түзүп, примерно мындай болот деп эле жалпы эле бере беребиз да азырынчачы. Мүмкүн убакыт келет, өзүнүн убактысы келет. Менде аябай ишеним пайда болот. Ошол мезгилдерде анын эми жеткирүүнүн жолу бар. Сразу эле келип алып эле, Гүлзина, сен мындайсың, мындай болуп калган, өзүңө мындайсың да деп айтып. Эмнеден башташ керек, мисалы? Мен азыр болгон өзүм эксперимент жасап атам. Эми бул жерде айта кетсем туура эмеспи? Өзүм эле жакын сиңдим. Менин кызы билбей эле жүрөт, 4 жашында рак болуп калды да. Андан кийин аны мен билем да историясынчы. Ал именно беременный боло электе даже жолдош экөө аябай ушинтип араздашып жүргөн да. Ушундай күндөр болгон, коркунучтуу, аябай стресске чалдыккан, өзү билбейт, өзү деп күлүп жүрөт сонуңузда. Бирок өзү депрессияда жүргөн ошол. Анан кийин эле болду, эми ажырашабыз, болду, кетти, бүттү деп эле барса, боюнда болуп калыптыр. Анан ал төрөлдү жашынакай эле, төрөлгөндөн кийин чоңойду 4 жашка чейин, сонун чоңойду, билген эмес. Анан кийин эле 4 жаштан кийин вдруг рак болуп калды. Рак болгондон кийин изилдешсе, врачтар айтты, беременный убакта калыптанган опухоль экен да алчы. Эми азыр Кудайга шүгүр, аябай аракетин кылып атышат. Анан суромуна ошол мученияны аял өзү тартып алган. Буга бир эле аял эмес, ошол нерсеге себепкер болуп калган жолдошу дагы. Бирок баары бир аялдын өзүндө да. Аялдын өзүндө кандайдыр бир кармический нерселер, бул нерселерден майдалап айтпай эле кой, мындай көрөрмандар баары бир түшүнбөйт. Баары бир аялдан ошол нерсе зависит этет. Күйөөңүздүн жаман чыгып калганы дагы сизден, жакшы чыгып калганы дагы сизден да, баары жогу.
Ошон үчүн баягы кыргыздарда келиндин аягынан деген сөз калган да. Бизде ошондой эле дагы мындай сөз бар эмеспи? Балдарыңды тарбиялаба сөз менен, өзүңдү биринчи кезекте тарбияла депчи. Ошол баягы ата-энелер өздөрүн тарбиялаш керек биринчи. Ооба, демек бирдеме болуп жаткан болсо, анда өзүңүздөн издеңиз да. Проблема болуп жатабы, анда өзүңүздүн ичиңизден издеңиз. Өзүңүздү карап баштаңыз, өзүңүз жөнүндө окуп баштаңыз. Айлананы оңдойм деп бара болбош керек да. Биз ичибизди оңдосок, айлана автоматтык түрдө өзүнөн өзү оңдолуп кете берет. Аны мен өзүмдүн башыман өткөрүп анан айтып атам. Жашым 41-де. Убагында менде дагы азыр эмне көйгөй тартып отурган болсо, телекөрүүчүлөр же бизди уккандардын баары, мүмкүн жаш келиндер, ошолордун баарын мен спокойно бар жогун ашыгы менен тартканмын. Анан кийин психологияга келип, анан кийин баягы өзүм жон терим менен сезип анан изилдеп баштагам да. Ошол эле. Ал эми ушул тарбиялоодо уул баланы, анан кыз баланы тарбиялоодо кандай бир өзгөчөлүктөр бар? Эми азыр мен изилдеп аткан илимде зөт муундар боюнча андай уул кыз деп пока бөлүнгөн жолдорун мен изилдей элекмин. Болгону аны мен өзүмдүн мындай практикаман эле мен бир нерсени билдим. Сөзсүз түрдө неме таасир берүү, противоположный пол аябай таасир берет. Мисалы, сенин начальниң аял киши болуп кала турган болсо, сага дискомфорт жаралышы мүмкүн көбүнчө. Кыл келишпестик же болбосо кандайдыр бир өзүңө билинбейт, бирок подсознательно ошондой бир нерселер боло бериши мүмкүн. Же болбосо тескерисинче аябай дос болуп кетет, же ошондой боло берет да. Эгер начальниң эркек боло турган болсо, ал жерде дайым тил табышы боло берет да. Ал жерде сенде коркунуч деле жок, агрессия деле жок. Ошол себептерден карап көрө турган болсок, неме сөзсүз неме кыз бала үчүн атасы өтө чоң ролду ойнойт. Ал эми эркек бала үчүн энеси өтө чоң роль ойнойт. Противоположный пол. Бири-бирине ошол неме эркек баланы кагып койсо, энеси кийин ошонун аялы дагы башкара турган болуп калат. Эгер кыз баланы атасы кагып, атасы жакшы мындай принимать эткен эмес болсо, анда ошондойго туш келип калат көбүнчө. Эми муну мындай да, личность катары ар бир адам индивид да бул жердечи, анын полуна карап эмес, аны көбүнчө мындай личность катары карап туруп бөлгөн жакшы. Анан мисалы кээ бир учурда кайсыл бир эркек баланы деп коелу, кичинекей эркек бала болсо, анын атасы жок болуп калса, анан апалары мен буга аталык тарбия бере албайм деп, мисалы туугандарына же болбосо өзүнүн инилерине тарбиятканга аракет кылат да, бул туурабы? Же апасы өзү эле тарбияласа болобу? Ушул суроо менен көп кайрылышат, мага көпчүлүгү ушундай суроо беришет да, балам дегенде эле атасы сөз атат дешипчи. Бирок баары бир неме сүйүү менен мээрим, мисалы күн да бизге мээрим төгө турган, туурабы? Ай эмне караңгыда чыгат, кирип кетет, биз аны көрбөй деле калабыз, көргөндө мынтип карап коебуз, ай депчи. Бирок ай болбосо дагы болбойт да. Ушундай эле нерсе да. Бизге большинство мындай бизди кандай десем, эгер өзүбүздү эгин сыяктуу ала турган болсок, өстүрүп, гүлдөтүп, сүйүүгө, мээримге толтура турган бул эне. Баары бир эне. Ал эми атанын орду баары бир бар. Эгер ал чогуу болсо дагы, болбосо дагы атанын орду башкача. Буларга бир эле нерсени айтайын, алиги болду, ажырашып кеттим, бүттү дебестен, сенин атаң деп туруп, атасы жөнүндө жаман болсо да жакшы нерсени айта бериңиз балагачы. Анан дагы бир ачылыш болду, последнее время мен ушуну изилдеп жүрүп билдим, мага аябай жеңил боло түштү да. Мисалы, Кытайда туруп деле атасы баласы жөнүндө сонун ойлорду ойлоно турган болсо, ошол нерсени мындай вибрация, андай неме толкундар аркылуу баланын энергетикасы кадимкидей сезет экен да. Эң жакшы варианты ушул экен, мага аябай жакты. Сиз Москвада болосузбу, же атасы жок болуп башка жакта болобу, болушунча мосту бузбаңыз, болгону баягы мамилени. И анан кийин атасына дагы колуңуздан келсе, же болбосо бирөөлөр аркылуу болсо дагы неме ошондой жакшы тилек кыла бер, ушундай кыла бер, чтоб бала уверенный жүрсүн, бала мындай болсун деп. Көрдүңүзбү? Алыстан дагы таасир эте алат экен да атачы. Айрыкча азыркы учурда баягы ата-энелер көбүнчө Россияга кетип калгандар. Ошолор. Анан кийин экинчи жагы, бир жылда бир келесизби, эки келесизби? Келген маалыңызда ушунчалык балага билдиришиңиз керек да, ошол бала сиз үчүн аябай баалуу экендигин. Сен үчүн келдим, анан сен мындай, сен ушундай, мен сага ишенем.
деп алиги Айжар Камодиновна өткөндө айтып калды. Мен барып, баласы неме апасынын колунда экен да. 4 баласы бар, анан алардын уулу жок, 7 кыз болгон. Чоң уулун аларга берип койшкан экен. Анан ушул сабактардан кийин барып дейт, баламдын атын чечмеледим, сен биз үчүн аябай ценныйсың, болгону временно азыр тата-танең кыйналбасын деп сени билдик, бирок биз жүрөгүбүз сени менен дайыма деп айткандан кийин көп өтпөй эле бала аябай ачылып, сабактарынан жакшы окуп, ошентип баштаптыр да. Көрдүңүзбү, бир эле нерсе чем күндө айтып бергенден көрө 2 жылда келип бир айтып койгон сөз бала үчүн вау деп мындай башкача нерсе болот да. Кумириңиз колуңуздан бир кармап бир сөз айтып койсо өмүр бою эсиңизден кетпейт го, ошол сыяктуу да. Рахмат, бизде көрүүчүбүз бар экен. Суроосу менен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Менде бир суроом бар эле. Саламатсызбы? Сурооңузду узата бериңиз. Балам мисалы мектепте жакшы окуйт. Бирок мындай кандай десем, баягы татаал сабактар көп берилип болуш керек деп ойлойм да. Анткени мен көп сыртта болуп калам, анан аз убакыт аны менен болуп калам. Сурооңузду дагы бир жолу кайталап койсоңуз, урматтуу телекөрүүчү. Менимче, менин оюмча, сабактын көптүгү баланын да психологиясына бир таасир береби? Ошону бир сурайын дедим эле да. Анткени мындай мүнөзү жакшы. Бирок акыркы күндөрү сабак көбөйгөн сайын, үстүнө көп жоопкерчилик артылган сайын баланын мындай бир аз характери десем өзгөрүлө баштады да. Ушун менен мен эне катары кандай чараларды көрө аламын мисалы? Ушул тууралуу айтып аласызбы? Рахмат. Мен толук түшүнбөй калдым. Азыр мисалы сабактар көбөйгөн сайын дейт. Баягы домашний заданиялар көбөйгөн сайын баламдын мүнөзү өзгөрө баштады. Мен апа катары эмне кылсам болот дейт. Эне катары сурооңузга рахмат. Эне катары сизден бир эле нерсе бар да, аябай жеңил, бул оңой. Сиз балаңыздан 5 ал деле требовать этпей эле коюңуз, башка деле требовать этпеңиз. Болгону балаңызга окончательно бир нерсени айтыңыз. Ишеним бериш керек да, эне ишеним берет балага. Кандай кыласың мен билбейм балам, бирок сенин укмуш бала болоруңа мен чын жүрөктөн ишенем. Анан кийин сүйүү, чын жүрөктөн сүйүү. Бул деген эмне? Биринчи эненин кагып силкүүсү балага аябай чоң, эркек бала боло турган болсо балага аябай чоң таасир берет. Анан кийин эненин баланын сүйөнөрү бир эле сизсиз да азыр. 12 мугалими же 24 мугалими боло турган болсо, алар ошол нерсесин баса белгилеп, кайра кыйкыр окуп айтасың, мынтип айтасың деши мүмкүн. Бирок келгенде бала сизге мындай кандай десем, сизге ачыла ала турган болушуңуз керек да. Ан үчүн баягы фильмдерди көрсөңүздөр, мындай Форест Гампты көрүңүз мисалы, анан баягы Золотые руки деген фильм бар, Бен Карсон жөнүндө. Келгенде айтат да, көчөдөгүлөр же башкалар эмне десе дагы сен ишенбе, сен мага гана ишен. Мен айтам, сенин мээң бар, сенин колуңан келет деп туруп, ушунчалык башкача ишеним берет да энесичи. Анан ошону угуп өскөн бала жаман окса да, башка болсо дагы баягы кийин укмуш великий адамдар болуп чыгышат. Анан неме кандай десем, сиз туура баамдапсыз. Тапшырмалар аябай көп азыркы мезгилде. Тем более алардын канчалык деңгээлде балага керектүү же керексиз деп азыр алар мындай да, Z-Moon мындай да, башкаларга карагандачы акылдуу да. Алар канчалык деңгээлде ошол меники же меники эмес дегенди дагы билет. А биз X-Moonдар билбей эле бар жогун подряд эле жеп ичип элементарный маалыматты кабыл албайт. Ашыкча маалыматты кабыл алгысы келбейт. Кимдир кабыл албайт? Өзүн жакшы билген адамдар кабыл албайт да. Мен биринчи жолу 2011-жылы Москвага барганымда кайсыл свет сенин түсүң, же болбосо кайсыл неме актрисаны же актёрду аябай сүйөсүң десе, ошол суроолорго жооп тапкан эмесмин мен. Биз ушундай муун болгонбуз, X-Moon. Азыркы Z-Moon болсо, сиздин балаңыз болсо, өзүнө эмне керек экенин чөткө билет. Керекпи, ал сиз кичине эле түрткү берип, мындай өзүнө цель коюп, мечталарды ойготуп, балам жетериңе ишенем деп койсоңуз, өзүнөн өзү сиздин дагы, эжекеңиз дагы жок эле ал окуп баштайт да. Болгону ошо кичине внимание берип, бир 10 күндө иштешип койсоңуз бала менен сонун результаттарды көрөсүз.
Мына сиз өзүңүз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, баланын баягы мыкты болушу, мындай великий адам болушу үчүн эненин салымы аябай чоң депчи. Ошондой эле баягы бизде апалар бар, баягы удаа төрөгөндөр, төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки депрессиялар бар эмеспи? Ага карабай эле 1 жылдап төрөгөндөр бар. Анан кийин балдарынан баягы бүт кайгы муңун, агрессиясын чыгарып урат да. Анан ошолорго баягы энелер кандай жолдорду кылыш керек ушу арылыш үчүн? Ооба, даже мен ушуларды уктум, Европаны изилдеп атып, мындай нерсеге неме көп болдум да. Баягынтип Кореяда мындай бар экен да. 21 күнгө чейин $1800 ушундай экен төлөшөт экен дагы. 21 күнгө чейин жаңы төрөгөндө ошол неме аялды массаж кылат экен, беттерине сонун нерселерди коет экен, анан 3 маал тамак, классикалык музыка, бассейн, кыскасы эмне баягындай ухаживать эте турган, өзүнө келе турган нерселер болсо ошонун баары доступна экен ошол неменин ичинде, курорттун ичинде. Баласын болсо медсестралар карап, убагында эмизгени гана алып келишет экен да. Башка бир дагы покой немесин тынчын албайт экен. Анан кийин аябай көп укташ керек деп туруп, энени ошол маалдары аябай көп уктатканга аракет кылдыртышат экен. Ал эми Европа, орустарда болсо, ошол грудной болсо дагы баласы сөзсүз субботага же воскресеньеге бабушкасыныкына же жакын досуна же бирөөсүнө берип баланы, даже ляльканы дагы. 1 күнгө эч нерсе болбойт го, сүтүн саап турат, аны кошумча бирдеме менен тамактанып турат. 1 күнгө ошентип жөнөтүшөт экен, бир жумасына жок дегенде 1 күнгө. А мага Кореянын варианты жакты, сразу оюма келди да, ушундай центр ачам в будущем депчи. Көрдүңүзбү, мен анткени сен деле көргөнсүң, мен деле көргөм. Кандай кыйналасың, Бизде жакшы 40-чы энесинкине жөнөтүп коет. Энесинкине жөнөткөн менен кээ бир энелер жакшы карайт, кээ бир энелер жакшы карабайт да. Ошол маалда деле баары бир неме, ошол депрессияга туш келбеш үчүн болгон ошол 40 күндө мындай курортко жаткызып койгула да, грубо мындай образно айтканда. Мында өзүнчө бир философиясы бар экен да кыргыздардын. Анан кийин эме болбой койбойт, болот. Эмнеге? Эгер төрөт боюна болгонго чейин даяр эмес болгон болсо, боюнда болгон мезгилдеги период уруш талаш менен кандайдыр бир кыжалатчылык менен өткөн болсо, ошолордун баары төрөттөн кийинки депрессияга алып келет. Эгер тескерисинче баягы еврейлерге окшоп 1,5 жыл мурда даярданып, беременный маалында болушунча баягы энергияны алып, ушундай боло турган болсо, анда ал нерселер легкий эле өтүп кетет. Бирок баары бир баягы төрөттүн өзү эле 5-6 сааттык неме убакыттын өзү психологдор эметип изучать этишкен да, баягы кандай болот? Бир өлүп тирилген неме болот го. Баягы келип эле башка мерде болуп, кээ бирлери потеря болуп калса, ошончолук депрессия берет экен да. Биз билбейт экенбиз ошону. Рахмат. Эми ал нерсени кыргыздарга угузбай эле коелу, негизи биз күчтүүбүз да өзүбүзчө табиятыбыздан. Биздин түз байланышта да бир көрүүчүбүз бар экен, аны кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Биз сизди сурооңузду узата бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Түз байланыш үзүлүп калды, тилекке каршы. Ушул апалардын, ушул балдарды урган апаларга кандай кеңештер, ошол боюнча сүйлөшүп аттык эле. Ооба. Бул мындай нерсе, мурда биз мисалы урганда дагы апанын бай эненин өзүндө дагы күнөөлүү сезим болот. Урганга чейин да, ургандан кийин дагы. Буну биз башында окутуп атканда урбаш керек, мынтиш керек деп окутканбыз, 2019-жылдарчы. Ошондон жакшы ответтерди алдык бизчи. Бирок аны өзүм деле карап көрсөм, неме деген жерлери бар экен, ошонучу сүйүнү чыбык менен дагы бергиле деген жери бар экен да. Байыркы китептерде бар экен. Биз баягы Инжил, Торат деселе, деп чочуп кетебиз го. Тескерисинче ошол жактарда ошого окшогон бала тарбиясы боюнча нерселер бар экен. Аларды тапкандан кийин анан кичине өзүмө келип калдым. Бала мындай да болот, бала өзүнүн чеги болот, төрөлгөндө эле өзүнүн чегин ал жакшы коргойт. Анан кээде чекти бузат да балачы, өзүнүн чегин да бузат, анан сиздин дагы чегиңиз болот да, эненин дагы чеги болот, ошого дагы кирип кетет да. Немеден адаттан сырткары нерселерге, ошол нерсени болгону чекти көргөзүп коюу үчүн,
баланы 7 жашка чейин гана чыбык менен тарбиялап коюуга болот. Бирок баягынтип кол менен уруп же башка нерсе эмес. Ошол жерде дагы чыбык деп бергени бул бекеринен эмес да. Анын дагы өзүнчө философиясы бар. Ошон үчүн алиги таптакыр эле урбаш керек андай мындай деген бул туура эмес. Анан 7 жаштан урган балага травма кылып алабыз тескерисинче. 7 жашта уже ал неме сознательно ак кара менен ойлонуп калат да. Ошондо ал конкретно билип турат. Кээде мисалы энеси ура турган болсо же постоянно ура турган болсо аны баланы жаап алабыз. Же болбосо самооценка деген болот да. Өзүн баалоо деген нерсесин уже мындай сындырып алган болобуз. Андан жеке чек калыптанып калат да, аны бузуп аткан болобуз. Ошон үчүн балаңызды тарбиялаңыз, болушунча сүйүү менен, мээрим менен тарбиялаңыз. Анан кийин дагы бир жакшы жери, мен бул дагы акыркы менин ачылышым болду. Бир жолу эле балам ушинтип атат, өлдү калды деген нерсе дагы туура эмес. Баланы ким жаратты? Жараткан. Жараткан болгону бизди себеп кылып жаратты. Мүмкүн ошол жаман жол менен бала сонун нерсеге жетишет да. Ал жараткандын өзүнүн планы. Биз ал планга баш оорутпай эле коюш керек. Биздин милдетибиз эмне? Сүйүү берүү, тарбия берүү. Болду. Калганын баарын жаратканга коюп коюңуз, ал сонун кылып, значит, ошол балага керек ошол нерсе. Ошол чуңкурга түшүп, анан кийин аңды көрүп, ичин караңгы экен, анан чыгыш керек. Ошого деле мындай кийлигишип алып, эне өзүн жоготуп, потеря болуп, анан жүрөгү оору болуп ушинтип кеткендер бар да. Бизде түз байланышта дагы бир көрчүбүз бар экен. Суроосу менен. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду узата бериңиз, силе көрүүчү. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду узата бериңиз. Биз сизди угаттык. Мен айтайын дегеним мынау жалгыз бой баланы тарбиялап атканда, ата-энеси тарбиялап атканда ошол бала эгоист болуп калбаш үчүн кандай ыкмаларды колдонуш керек, жанагы өзүмчүл деп коет го. Анан ошонун кандай жолдору бар, кандай алдын алса болот деп суроо берейин дегеним да, ошо кандай жооп бере аласыз? Жалгыз бой баланы рахмат. Ата тарбиялап атабы? Жалгыз бой баланы ата тарбиялайбы? Урматтуу теле көрүүчү. Байланыштасызбы? Же болбосо жалгыз бала, может быть, жалгыз бала. Жалгыз, үй бүлөдө жалгыз бала окшойт. Үй бүлөдө жалгыз бала окшойт да. Жок, бул жерде өзүбүз эле жалгыз деп эле баягы өзүбүз эле неме алдын ала иллюзия да бул нерсечи. Жалгыз бала эгоист болуп калат, жалгыз бала эрке болуп калат, анан кийин ушинтип корко беребиз дагы, анан кийин ошол нерсе сөзсүз болот. Тескерисинче андай эмес, бүт эле неме, мисалы, великийлерди карасаң, жалгыз бала болгон, же болбосо Европаны кара, Россияны кара, көбүнчө эле жалгыз бала чоңойтушат алар. Мактанган эле бир бала төрөсө, а так мындай бирден эле бала төрөшөт да. Ал андан эмес, ал болгону биздин баягы иллюзия. И жалгыз болуп калса, ушундай неме болуп калат, эрке талтан болуп калат, өзүнчө коркуп атып эле биз кайра ошол нерсени алып келип алабыз. Эгер жалгыз бой тарбиялап аткан болсо, эгоист болбойт. Эгоизм эмнеден келип чыгат? Эгоизм бул деген неме да, баягы агрессиянын эле бир түрү да. Агрессиянын эле бир түрү. Ал балага чындап эле неме жетишпей атат, сүйүү жетишпей атат. Ал энесинин колунда жалгызбы? Даже жалгыз болгону менен эне өзү жалгызсырап аткандыктан бала деле ошол нерсени чувствовать этип турат. Ошондон улам баягы ичиндеги агрессия, ичиндеги түнт, ичиндеги баягы нерсе ошол эгоисттикке алып барып жатат. Өзүмчүлдүккө алып барып жатат. Ал үчүн кайра эле да баягы ата тарбиялап атабы же эне тарбиялап атабы, разница жок. Биринчи өзүңүз жалгыз бактылуу болгонду үйрөнүңүз. Просто жалгыз, сиз жана Кудай болду. Анан мисалы бунун проба кылып көрүш үчүн өзүңүз бактылуусузбу же бактылуу эмессизби неме проба кылыш үчүн 1 саат же болбосо 2 саат эч кимди киргизбей комнатада жалгыз отуруп көрүңүз. Эгер ошол маалда сизге скучно болсо, анда ичиңиз пустой болот. Анан окуңуз бир айдан кийин өзүңүздү өнүктүрүп туруп, кайра келиңиз дагы ошол жерде 2 саат отуруп көрүңүз. Уже сизге жалгыздык жага баштайт. Анан акырын жалгыздыктын сырлары ачыла баштайт. Анан кийин жалгыз өзүңүздү бактылуу сезе баштайсыз. Азыр биз изилденер, менде ушундай период болуп атат. Ушунчалык баягы издеп атам да. Жалгыз калганды ушунчалык, жалгыздыкты ушунчалык ценить этип калдым. Бул деген жалгыз бактылуу. Анан кийин ошол бактылуулук ичиңиздеги сезим эле балага берилет дагы. Жалгызсыратпоо үчүн жасалма дагы ар нерселерди кылганыңыз деле туура эмес. Болгон табигый жолу өзүңүз бактылуу болуңуз,
өзүңүз мисалы балаңыз экөөңүзгө цель коюңуз. Бүгүн мына фильмге барабыз, же болбосо бүгүн мына кинону көрөбүз. Давай муну жасаганды үйрөнөбүз. Мага аябай сүрөт кызыктуу болуп атат. Экөөбүз давай немеге барабыз, корпоративге барып, курска жазылабыз. Же болбосо мага пианино өмүрүмдө кичинекейимде ушундай болуп калып кетти эле. Экөөбүз ушундайга барабыз же футболго барабыз деп туруп, балаңыз менен кошо чуть-чуть бала болуп, 5 жаш болобу же 7 жаш болобу разница жок. Ушул убакыттарды бир жумасына бир жолу болсо да кылганга аракет кылыңыз, ошол баланын эсинде калат да. Мисалы балдардын баягы өзүмчүлдүгү, эгоизми, бул баягы ата-энесинин өзүнө өзү көңүл бурдуруусунан деле улам болсо керек. Ошондон сүйүү жетпейт, мээрим жетпейт, ооба. Балада кандай проблема болбосун, бул жерде бир эле нерсе, внимание жетпей атат. Ошол. Ал эми ошол үй бүлөдөгү тун балдарды, ал биринчи балдарды, чоң балдарды кантип тарбиялоо керек? Мисалы, сен мен тун баламсың, тун кызымсың деп, инилериң кара деп көп жоопкерчиликти үйүп коет эмеспизби? Ооба. Биздин Кыргызда тун дегенде биз мисалы көбүнчө биз минимум 4 бала, 3 бала, 5 бала төрөгөндүктөн анан тун бала деп туруп авторитет кылабыз аны. Эми 12-18 жашка чейинки 12 жаштагы биринчи социализация, анан 18 жаштагы экинчи социализация болот да баладачы. Анан кичинекей балдар эгер ошондой балаңыздын характери эгер ошондой жага турган болсо, деп өзүнчө бала дердеңдеп кала турган болсо, анда можно да ошону колдонгонго кээ бир балдарга. Кээ бир балдарга болсо ошол нерсе жакпайт, ал ойлонуп уже депрессияга түшүп кетет да баягы балачы. Просто кандай десем, бир туугансыңар, же болбосо бири-бириңерге мындай жылуу мамиле, сүйүү дегенге гана үйрөтөбүз, жоопкерчиликти такпайбыз. Эми өзүңүз ушуну проба кылып көрүңүз. Мисалы, Гүлзина, сен ушундайга милдеттүүсүң, сен 1 саат мурда келип, ушул жерде жаңы иштеген кыздардын баарын ушинтишиң керек. Анан 1 саат мурда кечирээк кетишиң керек. Анткени сен мурдадан бери иштеп атасың дей турган болсо, сиз ошол нерсени специально кылгыңыз келбейт да. Эгер жөн эле Гүлзина неме мамиле, ынтымак силер үчүн важно, өзүң билесиң да, акылдуу кызсың деп эле ушинтип кое турган болсо, милдетти жүктөгөн жок, Ошентсе болсо, сизде же кандайдыр бир цель коюп берип кое турган болсо, максат коюп берип кое турган болсо, анда сиз өзүңүзчө эле ушинтип эле 1 саат мурда келип, анан 1 саат кийин кетип баштайт. Өзү милдет деген нерсе адамга жакпайт. Любой эле нерседе милдет деген нерседе уже баягы жоопкерчиликтүү турбаймынбы же через неме кылып калат да, кандай десем, кыргызчасы кандай болуп калат? Калуу жоктон кылып баштайт. Жөн эле андан көрө сүйүү менен эле ошого келтирип кое турган болсо, анда ал чын жүрөктөн кылып баштайт ошол нерсени. Ал эми ушул бала тарбиялоодо ар бир жашка китептер да көп эмеспи? Өзүнчө бир ыкмалар бар. 1 жашта мындай тарбиялаш керек, 2 жашта, 5 жашта депчи, же болбосо 15 жашта депчи. Бирок бизде көбүнчө бир эле ыкма менен бардык жашка бирдей тарбия беришет да. Бизде мынтип карап көрсөм, эми изилдеп Европа, Америка, өнүккөн өлкөлөр, Англия айрыкча салыштырып көрө турган болсок, өзүчө тарбияда эле жок экен. Бизге караганда байыркы кыргыздар просто молча деп коет, ушундай эле тарбиялашчу экен да баланычы. Кийин эле бизде баягындай негедир биз баягы тегибизди тааныбай калдыкпы, же башка бир идеологияларга батып кетип атабызбы, кандайдыр бир бузулуу пайда болуптур да акыркы 30 жылдачы. Анан кийин баягы ваймун кызыккан материалдык нерсенин аркасынан эле кууп алуу эле негизи тарбия же көңүл бөлүү деген нерсеге деле баягы камкордук менен эле алмаштырып коюп жатат экенбиз. Эми психологияда болсо мындай. Бала 2 жаштан баштап эле уже 2 жаштан 1,5-2 жаштан баштап эле аябай бул дүйнөгө жаңы келди да балачы. Жаңы келди, бул дүйнө кызык. Мисалы, лампочка кызык, бул жыгачтар кызык, мисалы, түстөр кызык. Аябай мындай кандай десем, бир конок сыяктуу болот экен, жаңы келген конок сиздин үйүңүзгө кызыгып атат да. Күндө бала үчүн чоң ачылыштар болот. Таш өзүнчө ачылыш, суу өзүнчө ачылыш, муздагы ысык деген өзүнчө ачылыш. Ушунчалык балада ушунчалык энергия көп коройт экен ошол маалдарда, ошондой эле аябай кызыкчыл болот экен. Бул примерно ошол балада сознание пайда болгонго чейин. 5-6 жашка чейин, кээде болсо бала кээ бирлер жай өнүгөт, 7-8 жашка чейин ушул период
ошол период баягы губка сыяктуу айлананы изилдөө, бул дүйнөнү изилдөө, адамдарды изилдөө балада жүрөт. Эми ошондо ойлоп көрүңүз өзүңүз. Ошол нерсени, бул дүйнөнү сиз кантип тааныштырасыз балага? Кантип тааныштырасыз? Сурап аткан болсо, туруп турчу көп сүйлөбөй деп туруп, биз зерикпей, баягы чоң алам болуп атат да, ошентип эле жооп беребиз. Анан татаалдаштырбай эле коюңуз. 3 жашта бул, 5 жашта бул, анан постоянно эле болгону бир эле нерсе, бул сүйүү. Сүйүү бул 100% внимание дегенди түшүндүрөт. 100% внимание. Сүйүү десе кучактап эле шалпылдатып өбүү дагы эмес. Сүйүү байкап туруу. Просто байкап жүрөгүң менен карап туруу балага. Анан өзүңүздүн жүрөгүңүз айтат, кайсыл жерде эмне кылыштычы. Психологдор ар кимсе ар нерсе деп айта беришет. Бирок сиздин балаңызга ал нерсе туура келбей калышы мүмкүн. Жүрөгүңүздү тыңшаңыз, балаңызды байкаңыз, анан ошол жерден өзүнчө эле бир сонун идеялар келет, ыкмалар келет. Акырында ошондой эле баягы ата-энелер балдары үчүн кандай десем, мындай урмат-сыйга ээ болушу үчүн же болбосо ошол балдары өзүнүн сырларын айтышы үчүн, коркпой айтыш үчүн кандай кадамдарды жасаш керек? Көбүнчө баягы ата-энелер менен балдардын ортосунда ажырым болуп калат эмеспи? Бизде эң жакшы метод бул, биз бири-бирине мындай анкеталарды беребиз да. Көп суроолор келет, конфети немеси болот, фильми болот, ичинде кино, мультфильми, ушундайларды болот, ата-энесине беребиз. Бала ата-энесине 20 суроо берет, ата-энеси баласына 20 суроо берет да, экөө бири-бирине жазышат да. Анан кээ бир ата-энелер таң калып атпайбы, мен ушу 40 жашка келип туруп, балам ушундай каалагандарын же өзүмдүн каалоолорумду балам ушинтип берсе толтура албай калдым деп атат да. Бул деген бири-биринин кызыкчылыктарын билүү ата-эне. Анан экинчи бир методубуз бар, баарлашуу дегенчи. Нейтральный эле теманы алып эле, жөн эле теманы. Сенин көз карашың кандай? Көбүнчө ушул суроону балага көп бериш керек да. Балам, ушундай болуп атат го, сенин көз карашың кандай? Ушундай даже мен той көп болот го биздегичи. Ушундай той боло турган болсо, кайсыл ресторанда өткөрсөк, же болбосо кайсыл ырчыны чакырсак десе, 7 жаш балага деле ошол суроону берсеңиз, мынтип түздөнүп отуруп алып бала, сиз көп бала менен эсептеше берсеңиз, бала уже өзүн чоң адам сезе баштайт. На самом деле бала өзү адам, төрөлгөндө эле адам. Биз эле бала деп түртүп коебуз. Анан сенин оюңча кандай, сага кайсынысы жагат? Сен кандай деп ойлойсуң? Дайыма свобода выбора деп коет, баягы тандоо эркиндигин балага коюп берип жүргөн убакта, анан баланын самооценкасы өсүп, анан бизге эч нерсени коркпой айта баштайт, биз менен ачык боло баштайт. Ушул нерселер. Бизде түз байланышта да бир көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен суроо берейин дедим эле, баягы баланы тарбиялап атканда башка балдарга баягы өз алдынча жүрөт, анан өзүңдүн балаңды башка балдар сыяктуу баягы эркин жүрүшүндө, мисалы айтам, баягы лифттен, автобустан окууга барып келүүдө кыйнала берет го башка балдар, баягы неме болчу, анан ошону өзүңдүн да балаңды башка мындай кантип нукка салса болот, баягы өзү күмөн жаралып коркуп эле апасынан же атасынан, ата-энесинин баягы немесинен чыга албай эле жүрө берет да, аны кантип жөнгө салса болот, ошону сурайын дедим эле. Рахмат, сурооңузга. Рахмат. Баланын энеси кандай экенин биринчи билиш керек да. Көбүнчө бул буну проблема катары сиз кабыл албаңыз. Сизге тапшырма да, «Звездочка на земле» деген фильм бар, индийский фильм. Өмүрүмөн индийский фильм көрбөйт элем, анан ошол фильм өтө башкача экен да. Ар бир бала өзүнчө бир индивид да, өзүнчө бир алам. Ал тартынчаак болобу, башка болобу, анан башка баларга да бир да салыштырбаңыз. Пускай алар монтип уверенный болсо боло берсин. Сиздин балаңыз тартынчаак болсо боло берсин. Анткени же энесинин табиятынан, же сиздин табиятыңыздан эле алынган нерсе да алчы. Түшүм гана бул балачы. Анан болгону балага ишенимди көбүрөөк берүү. Билинип атат да, тартынып ошенте бергенин себеби ишенимди көбүрөөк, өзүнө болгон ишеним жетишпей атат. Бир эле суроо ошол, бир эле жооп, «Звездочка на землени» көрсөңүз фильмди, бүт бардык жоопторун ошол нерседен ала аласыз да. Ошол. Бизде СМС суроода келиптир. Саламатсыздарбы? Сырдашалы программасы дейт. Мен 5-класстагы баламды кечке уруша берем, ал дагы ынжый берет дейт. Кантип жакшы тарбия бере алам? Өтө эркелегенди жакшы көрөт. Такыр эркелете албайм дейт. Эми
5 класска чейин урушту. Эми неме результаты кандай болду? Өзү анализ кылып көрсө болот да. Урушуп кандай результат жаратты? Анан кийин чыдап, бир ай чыдап, балаңызды таптакыр урушпай, баягы нерсени колдонуп көрүңүз, техника. Бул бала жараткандыкы, жараткан өзү кандай кылышын баарын өзү билет. Жаман болуп атса дагы ал жараткандын планы менен кетип атат деп эле, кандай десем, сүйүү бериңиз, тамак ашын бериңиз, башка кылыңыз, болгону концентрацияны баланы жаман жагына эмес, жакшы жагына буруңуз. Бир ай иштеп коюңуз деле, анан балада кандай өзгөрүү болот? Балада даже 2 күндө, 3 күндө, даже бир отурганда биздин бир эле анкеталарыбыз менен эле өзгөрүү болот да. Анан 2 күн хотя бы ошондой кылыңыз, анан баланын өзгөрүүсү сизге аябай чоң стимул берет. Видеороликтер жүрөт, көрдүңүздөрбү? Апа сен мени уруп атканда жинденбегин деп ошентет го. Ошол сыяктуу да. По идее өзү проблема сизде жатат. Эми ал башка кеп. Бирок азыр неме менчиктебеңиз да балаңызды. Ал жараткандын сизге мейман катары эле берип атат. 18 жашка чейин эле сиздин үйүңүздө конок алчу. Андан кийин ал өз алдынча кетет. Кудайдын өзүнүн планы менен. Ошону проба кылып көрүңүз. Бизде дагы бир суроо бар экен, биздин темабыздан сырткары бар бир. Жооп берип койсоңуз, саламатсыздарбы дейт, мен да суроомду чыгарып коюңчу дейт. Мен эмнени кыялдансам, менин курбумда боло берет дейт. Мерседес машина алсын, күйөм деп кыялданып, блокнотко жазып жүрдүм эле дейт. Бир жумадан кийин жакын курбумдун жолдошу Мерседес айдап жүрүптүр дейт. Өлө ыйладым. Андан соң күйөм сонун үй алсын деп кыялдана баштадым дейт. Алар үй алышты. Биздин үйүбүз жок дагы эле дейт. Аябай жиним келип атат дейт. Неге ушул менин кыялдарым бул аракет кылып атат да, блокнотко жазып. Анан менин кыялдарым жакын курбусунда. Аябай неме сонун сооп иш кылып атыпсыз. Сиз кыялданып берип атасыз, тигилерде болуп атат. Тескерисинче сүйүнүңүз. Бизде неме бар да. Бизде марафон дагы болгон атат. Бир жолу кое бердик, ошол марафондо аябай жакшы результат болду эле. Экинчи жолу дагы кое берип атабыз да. Миллиондук код деген марафон. Именно анын ичинде мындай high five деген неме бар да. Өзүнүн бир метод бар да. Техника. Дай 5 деп коет го. Бул кандай? Мен айтып берейин, неме менин абысыным, бир тууган абысыным мындан 4-5 жыл мурда менин мээме $100,000 үй келе элек маал да, 2014-2015 жылдары менин мээмде мындай максимум бир $40,000 үй бар эле да. Анан эле менин нормам ошондо 6,000 айлык зарплата алып жүрөм, ар бизнести чокуп жүрөм. Абысыным болсо $100,000 квартира алды. Еще бүт элек квартира. Анан кийин баягы абысыным алды деп уккандан кийин менде как будто ошол $100,000 квартираны мен алгандай болдум дагы, вообще мындай башкача сүйүндүм да. Анан эле кайненеме келсем эле настроениясы түшүп отурат. Эмне болду десем, катын өзүнүн неме билгенин кылат да. 100,000, 7 миллионго квартира алып не кылат эми, кыйналышат да эми, кредиттерин төлөй албай деп ушинтип кайгырып атат да. Ал башка жагын ойлоп кайгырып атат. Анан мен айттым, апа, наоборот сүйүнбөйсүзбү? $100,000 деген мана Анжелика алат. Ошондой болуп атпайбы деп сүйүнгөнүмү айттым. Анан ар кимге мактанам го, тим эле өзүм алгандайчы. Анан эмне болду анан кийин 2 жыл же 3 жылга жеткен жок. Даже андан дагы аз срокто биз өзүбүз 130 канча миң долларга биринчи помещениябыз, бизнес помещениябызды сатып алдык. Андан кийин эле биринин артынан бири ушинтип алып эле $100,000 деген норма уже жок болуп, уже $200,000, $500,000 деген нерсе чыгып кетти да, норма чыгып кетти. Көрдүңүзбү? Ушундай бул техника мындай high five деп коет. Дай 5 деп туруп сүйүнө турган болсоңуз, анда ошол сүйүнүчтү мээңиз кабыл алат, подсознание. Демек ушуга ушул нерсе керек турбайбы? Ушул $100,000 квартира буга дагы жагат экен деп туруп, анан Кудай сизге бере баштайт. Эми демек ыйлабаш керек, э? Тескерисинче ыйлабай, эми сүйүнүңүз барып торторду алып барып жууп бериңиз колуңуздан келсе. Ошон үчүн жуу дейт го. Көрүндүк бергиле, жуугула деген нерсе жугат да ошол нерселердин баары. Бирок калп эле эмес, чын жүрөктөн кылыш керек ошону. Сөзсүз бирөө бир нерсе алдыбы, жакын таанышыңыз. Сразу биринчилерден болуп көрүндүгүн сиз алып барып бериңиз. Өтө катуу сүйүнүш керек. Өтө катуу сүйүнүш керек. Бизде дагы бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы, сырдашалы программасы дейт. Мен көйгөйүм турмушка чыгып ажырашкам, 9 жаштагы балам бар дейт. Азыр жаңы турмушка чыктым экинчи жолу.
күйөөмүн көзүнө уулум эле көрүнөт дейт. Кечке сенин балаң шок, тентек, тарбиясы жок деп сүйлөнөт дейт. Кулагы жок бала экен деп дейт. Күйөөмдүн көңүлүн алганга аракет кылам, баламды жемелебесин деп дейт. Бирок баары бир жини келе берет, эмне кылсам дейт. Эмне кылсат? Жолдошунун көзүнө. Эми тандоо кыласыз. Балаңызды тандайсыз же жолдошуңузду тандайсыз. Эгер жолдошуңузду тандай турган болсоңуз, ошол нерсеге чыдап жашайсыз. Өзүңүз тийдиңизби? А эмнеге адамдар бир ажырашкандан кийин эмне үчүн мен ажыраштым деп ойлонушпайт дейм да. Кайра эле экинчисине тийгенге шашат. Дүйнөгө баланы эне алып келет да, эненин каалоосу менен келет көбүнчө бала. Анан кийин жоопкерчилик дагы эненин мойнунда болот өзүчү. Баягы жаратылыш муну жакшы берген. Мен мисал келтирем го. Бир жамгыр жасат, тоок чөжөлөрдүн канатынын ичине катат да. Короз келип алып катпайт чөжөнү же. Көрдүңүз беле ошондойду? Силерде ошентпейби случайно? Ушундай да, эми 9 жашар баланы 12 жашка же 18 жашка чейин сиз же болбосо сиздин ордуңузга жоопкерчилик ала турган бирөө болгондо гана сиз экинчи турмуш жөнүндө ойлонушуңуз керек эле. Эми тийдиңиз, макул, ошондой боло турган болсо бул нерсе чечип алмайынча дагы эле кайра ажырашууга алып келет. Анткени бала сизден чыгып атат, а жолдош башка бирөө. Жолдошу менен сүйлөшүш керекпи же кандай кадамдар? Бул жерде проблема өзүндө да, өзүндө, өзүнүн состояниеде туруп эле ошол эле уровеньдеги адамга тийген алчы. Эми эгер чындап эле ушундай болуп аткан болсо, жолдошуңуз принимать эте албай турган болсо, баланы отказ кылуу деген бул мүмкүн эмес да эне үчүнчү. Эгер чындап эле мындай болсо, анан эгер эми баланы отказ кылып коюп сиз менен жашай турган болсо, ал күйөө сиздин деле баркыңызга жетпейт өзүчө. Мен көрбөй туруп эле айтыш туура эмес, жакшылап сүйлөшүп коюш керек. Примерно бирок ушундай окуялар ушинтип эле бүтөт да. Эми суроо бериңиз. Чын жүрөгүнөн эгер жолдошу сүйсө, баласын да сүйүш керек. Ооба. Эмне үчүн менде ушундай болуп атат деп туруп, өзүңүзгө суроо берип, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Анан кийин бизде эң жакшы техника бар, Кудайга кат деген нерсе. Отуруп алып, ошо Кудай менен сырдашып, кандай болушун каалайсыз, ошентип блокнотуңузга жазыңыз күндө. Кандай болушун каалайсыз. Анан эми керемет нерсе, бул Кудай деген аябай керемет нерсе. Эгер чын жүрөктөн сурана турган болсоңуз, мындай ушундай кылганда оңдоп коет да, жолдошун дагы, баласын дагы. Болду, мен ушу турмуштан ажырашпайм, болду, ушу мен до конца жашайм дей турган болсоңуз, анда ошол техниканы колдонуңуз. Бизде дагы бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Сырдашалы программасы. Менин 4 балам бар. 4-төн уда төрөп 10 жылдан бери үйдөмүн дейт. Күйөөм эч жакка алып барбайт. Кайненем менен үйдө балдарды карап отурам дейт. Күйөөм кечке иштейт. Үй иштеринен аябай жададым. Акыркы кезде оюма жаман нерселер келип атат дейт. Өлгүм келип атат дейт. Балдарым үчүн жашап жүрөм. Эмне кылсам болот? Жададым баарынан дейт. 4 баланын энеси. Мындай дейм, Гүлсина. Кээ бирлерине бар, кээ бирлерине зар болот. Кээ бирлери балалуу боло албай, Америкага барат, Турцияга барат, башка жакка барат, балалуу боло албайт. Бир эле баланы төрөп эме кылыш үчүн $10,000 акчаларды сарптап ушинтишет. Анан кийин эми эгер сизде баары бар болсо, 4 балаңыз болсо, кайнатаңыз болсо, күйөөңүз сизди иштетпей багып аткан болсо, анда эки жакка чыгыштын эмне кереги бар анда? Эми буну состояниясын түшүнүп турам. Эми мындай болгону мындай, бул өзүнүн өзү мындай даже эмне каалаганын өзү билбейт. Кылам деген аял 4 бала менен бир комнатанын үйдүн ичинде дагы сонун нерселерди кылып коет да. Дүйнөгө таанымал болуп турган шедевр нерселерди кылып коет. Сиз эгер өлгүңүз келип атса, анда сизде депрессияда турасыз. Буга балдардын эч кандай күнөөсү жок же башка нерсеси жок. Бул жерде дагы мүмкүн жолдошуңуз экөөңүздүн мамилеңиз, ал мамиле каяктан келип чыгат? Кайра эле баягы аялдан келип чыгат. Маңыз табыш керек да, үйдүн ичинен маңыз табыш керек. Анан Япониядагы эң жакшы техника бул келечекке таттуу кыялдарды коюу менен өзүн өзү алга сүрүү. Ушу менен эле бүтүп кетпейт го акыры. Буга чейин 20 жыл мурда канчанчы жыл болчу, ал өттү кетти, туурабы? 10 жыл мурда канча 2010-жыл болчу, өзбек-кыргыз урушу болду, ал өттү кетти. Туруп албайт го эми. Дагы 10 жылдан кийин деп жазыңыз дагы кандай элестетесиз? Ошолор жок дегенде сүрөттөрүн чаптап илип алың пешенеңизге. Анан такыр эле болбой аткан болсо, албетте эксперттерге кайрылыш керек, психологдор жардам берет.
Чоң рахмат. Биздин сунушубузду кабыл алып, ушундай маанилүү маек куруп бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн эфирдик убакыт соңуна келип калыптыр. калыптыр. Гүлсина, рахмат силерге дагы. Эгер ушул 1 сааттык убакыт көрөрмандарга кандайдыр бир деңгээлде кичинекей пайдасын тийгизген болсо, анда мен максатыма жеттим, экөөбүз тең. Сага дагы рахмат. Сизге дагы рахмат. Иштериңизге ийгилик каалайм. Ушуну менен бизге бөлүнгөн эфирдик убакыт өз соңуна келип жетти. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.